Жалал Абад шаарында алгачкы жолу бардык мыйзам талаптарга шайкеш келген кыз-келиндердин заманбап Салиха диний окуу борбору ишин баштады. Бүгүн аталган жайдын ачылуу аземине Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев, Жогорку кеңештин депутаттары Айнура Осмонова жана Максат Эгембердиевдер, мындан тышкары областтык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анда аял затынын бүгүнкү күндө коомдо жана динде элеген орду, үй бүлө куруу менен аны бекемдөөдө илим билимдүү кыз-келиндерди тарбиялоо үчүн мындай окуу борборлору керектиги айтылды. Буга чейин мечит медреселерди курууда чет өлкөлүк ишкерлер же уюмдар көмөк көрсөтүп келсе, жаңыдан ачылган Салиха окуу борбору тургундардын демилгеси менен ишке ашып жатат. Аны демөөрчүлөр, жергиликтүү бийлик жана Жогорку кеңештин депутаттары колдоого алган. Окуу борборуна билим алуу үчүн аялдардын жаш өзгөчөлүгүнө чектөө коюлбайт. Дини жана дүйнөлүк билим берүү менен катар бош убактыларын туура пайдалануу үчүн бир катар кошумча курстар каралган. Бүгүнкү күндө мындай эркектер көбүнчө мечиттерге барып, үгүт насаат сөздөрдү угуп, ошо агартуу, түшүндүрүү иштерин угуп, бирок аял заттарга ушул жактан аксап атканыбыз бар эле. Бул жерде буюрса, келечекте энелер, келечекте ушул кыздарыбыз турмушка чыкканга бир даярдык көрө турган, институт үй бүлөсүн бекемдеп кармай турган, ажырашпай, бала чакаларды да жакшы туура жолго тарбия кыла турган ушундай бир салым кошот деген үмүттөбүз. Оила, адеп, ахлак, кыргыз тили сабактар берилет. Ундан ташкары кол өнөрчүлүк менен биргеликте кулинария, эмди ниятларыбыз компьютер үйрөтүш, англис тили окутуш. Биздин өзүбүздө англис тили окутуучулар бар экен, катта жаштагылар, пенсия жаштагылар. Ушулар бизге шу англис тилден сабак берелик кыздарга, жаш кыздарга. Рус тили окутуучулар, мугалимдери бар. Кыргыз тили мугалимдер бар. Алар дагы биз кыздарга өзүбүз сабак берелик деп инициатива менен көтөрүлүшүп чыкты.